Bismillahirrahmanirrahim. Алла Таалага мактоолорду айтып, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттарды айтмакчыбыз. WhatsApp'тан төмөнкү өтө зарыл суроо келген экен. Мен ойлойм бул суроо бул кишинин эле эмес, бир канча ушундай бир жан дүйнөсү жаралуу адамдардын жалпы суроосу болмокчу бул. Ушуну окуп жооп берип кетсек, ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух дейт. Менде суроом бар эле устаз дейт. Жашым 28-де, үй бүлө курганым 6 жыл болду. Ортодо балдарыбыз жок, кайненем, кайнечемдер алып кетебиз деп келишкен. Бирок келинчегим каршы чыгып кетпеди. Бирок өзүм ичимдеги бир ой көп убакыттан бери мени мазалайт дейт. Тынчтык бербейт дейт. 6 жылдан бери келинчегимде бактылуу болгонго, бала жытын жыттаганга мүмкүнчүлүгү бар да, бирөөнүн бактысын кармап күнөөкөр болбой эленби? 6 жылдан бери тынымсыз дарыланам. Ушундай бир устазга барып атын окубай эле коеюн. Барып дем салдырам дейт, бирок боюна бүтпөй атат. Ушул суроомо жооп берип коюңузду суранам. Алдын ала чоң рахмат, Аллахым разы болсун. Мага окшогон үй бүлөлөр дейт. Көп, алар билишсе дагы жакшы болот эле дейт. Биринчи маселе, Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Вала тайасу мир раухилла". Алланын мээриминен күдөр үзбөгүлө дейт. Алланын мээриминен ошол кайырдын капыр мушрик адамдар гана күдөр үзөт. Мындайча айтканда, үмүттөрү ташкабат. Ал эми мусулман адамга Аллах Таала эң чоң бир баалуу ыйманды берди. Имансыздык караңгычылыгынан сууруп чыгып, жаркыраган ыйманды тартуулады. Эң чоң белек ыйманды берип атса, Кудайым буйрса, ден соолукту дагы, балалуу болушту дагы берет. Кудайдан талыкпай дуа кылып, Кудайга тобокел кылыш керек. Кудайдан ындынын өчүрбөй, үмүтүн үзбеш керек, күдөрүн үзбеш керек болот. Бул биринчи. Экинчи, имам Абу Дауд, имам Насаи риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Тадавау ибадаллах". О Алланын пенделери, сөзсүз дарылангыла. Кол куушуруп, баш ийип калбагыла, мага тобокел кылып сөзсүз дарылангыла деп атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушуну айтып жеткирип атат. О Алланын пенделери, сөзсүз Аллага тобокел кылып, үмүтүңөрдү өчүрбөй, дарылангыла. Фа инналлаха лам ядъ даан илля вадъа лаху даваан гайрал харим. Аллах Таала кандай бир ооруну жөнөтпөсүн, сөзсүз анын шыпаасын кошо жөнөтөт. Ооруга шыпаасын, дартка дабасын, түзөлүүсүн кошуп жөнөтөт деп атат. Бир гана каарылыктын, бөлөк бир риваятта ошол өлүмдүн мындай бир дабасы жок дейт, жолу жок. Каарылыктан, улгаюудан жана өлүмдөн башкасынын сөзсүз мындай бир шыпасы бар. Муну билген адам билет, кадырына жетет, акырына чейин бекем туруп, билбеген адам көз жаздымда калтырат дейт. Демек, дарыланыш керек болот. Андан сырткары, бул жаатта эмне кылыш керек болот? Эки нерсе эң зарыл нерсе болмокчу. Алла Таалага тобокел кылуу, үмүт артуу, сурануу, эртең менен саарлап Алла Таалага жалбарып дуа кылуу жана эртең менен кечкисин сөзсүз Алла Тааланы мактап, алкыштарды айтып, кажаат намаздарын окуп дуа кылуу. Эртең менен саарлык убактысында, мына азыр орозодобуз, саарлык убактысында дуа кылгандардын дуасын Аллахым сөзсүз кабыл кылат. Анан экинчи, үзгүлтүккө учуратпай, сөзсүз үмүтсүздүккө батпай дарыланыш керек. Себеп катары пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткендей. Анан бул жаатта дарыгерлер дагы бизге көп суроо келген себептен алар менен кеңешип, так намаз окуган, динне маани берген дарыгерлер менен кеңешкенде дагы төмөнкү нерселер сунушташат алар. Биринчи, ошол нервтенбөө. Бул нерв маселеси балалуу болбого чоң бир кедергисин, таасирин тийгизет экен, себеп катары. Нервти жайына коюш керек да, керейли кечке ошо баланы ойлоп кысылып сыгылбаш керек. Аллах Таалам андан сырткары кандай жакшылык неаматты берди, ыйманды берди, ыйман жарыктыгын, бейишин тилкемдей кыргыз элин женини берди мисалы, орозого жеткирди мынакей аман эсен. Ошол нервтенбөө керек ашыкча. Андан кийин ой чаржайып болуп кетпесин да, ортодогу аял менен күйөөнүн ортосунда мамилени токтотпош керек. Мен кагаз короп айтып атам, баягы жакындык мамиле бар, ошону токтотпой өзгөчө жанагындай уруктук чаңдаша турган, мындайча айтканда ошондой бир учурлары болот. Аны өзүңүздөр изилдеп билесиздер. Ошол учурларда мамилени токтотпош керек. Сиздер адал нике алкагындасыздар. Орозо учурунда ооз ачылгандан кийин деген сөз. Андан кийин туура тамактануу керек. Тамактын дагы ошол уруктукка, балалуу болушка таасири чоң. Кудайым себеп катары жараткандай. Өзгөчө эркек адамдар жанагы ашкабактын данегин жесе көбүрөөк пайдалуу деп дарыгерлерибиз көп муну кеңеш беришет. Анан үчүнчү, төртүнчү нерсе чөйрө мекенди алмаштыруу керек. Кээ бир жер, мисалы Россияда иштеп сууга өтүп кетиши мүмкүн, же болбосо муздак контейнерлерде жүрүп
Адам ден соолугу ысык суук мындай тең калыптуу болуш керек да. Бирөө көбөйгөндө ооруга көбүрөөк чалдыгат эмеспи себеп катары. Демек жайды, чөйрөнү алмаштырып көрүш керек. Балким ысык жаатта, балким ысык жаат болсо кичине муздагыраак жаатка дегендей. Анан Алла Таалага көбүрөөк истигфар айтып, кечирим суроо. Аллахым, балким биздин ушул кемчилигибизденби, Аллахым пенделик адептерге көңүл бурбай атабызбы деп көбүрөөк истигфар айтып Кудайдан кечирим тилеш керек. Анан акыркысы шариатта эки уруксат берилет. Ошол нике алкагында гана купуялуулук сыр сакталуу менен ашыкча артып калган урукту жок кылуу шарттары менен өзүнүн катаал шарттары бар. Такыр болбосо ошол жолундагы тыйынтып бір топтоп аракет кылыңыздар. Айтор бул себептен эле ажырашып кетпеш керек. Ал ажырашып кетүү үчүн себеп эмес. Кээде 4-5 жылда балалуу болбогондор 10 жылдап, бирок Кудайым насип кылып өзүнүн мерчемдүү туура убактысында балалуу болгондо ата-энелер жок эмес. Ошон үчүн сиздер биргеликте бириңиздерди колдоп, өөдөгө чыкса өк, ылдыйга түшсө жөлөк болуп, жашоодо жакшы бир мындай маанайыңыздарды көтөрүп, бирге ушул тунук сүйүүнү ыймандын астында, ыйманды туу тутуп, тунук сүйүүгө ыктап, бириңиздерди колдоп туруңуздар, Кудайга жалбарып биргеликте. Кудайым алдыңкы жылдарда сиздерди жакшынакай ата-эне болуп, келинчеңиз эне аталып, бала жытабаны насип кылсын, биз дуа кылабыз буюрса.